Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу токтогуктар. Мен бүгүнкү кайрылуум Токтогул шаарынын мэринде болмокчу. Мен турган жерим Токтогул шаарынын Таласпай кичи району. Мына дал ушул Таласпай кичи районунда фельдшердик, акушердик пункт бар. Ошол пункттун бүгүн айланасында жашаган жашоочулар жана кызматкерлер чакырып атышат. Себеби бул жерде аптека бар. Мына дал ушул аптеканын ачылбаганын айынан айланада жашоочулар баары бүгүн дарыканага муктаж болуп, түнкү маал, күндүзгү маал ушул дарыга муктаж болуп, кыйналып, канча бир километрге алышып атат. Ким издеп атат аптеканы азыр? Аптеканы биз издеп атабыз, ушу дары-дармек ала алды. Эми азыр таппай калсаңыз эми кайсыл жакка барасыз? Таппасам сендерге барасың. Барып болуп атасыз. Ооба. Анда мезе жашоочулардын өзүнөн азыр бир ооздон сурайлы. Салам алейкум. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Улаш аке, ушул эми дарыкананын ошондо ээси катары сиз, Ушул ФАПта иштеген инсан катары бүгүнкү күндө кандай талап болуп атат? Кандай сиз буга чейин кагаздар, иш аракеттер кылдыңыз? Бир чекеден айтып берсеңиз. Эми чынына келгенде аптеканын документи полный менде турат. Буга чейин 5 жыл иштеткенмин. 5 жыл иштеткенден кийин эле 5 жылдан кийин суроом бүтүп калгандан кийин мэрияга барсам кандайдыр бир ушултоо менен эле узартып бербей атышат. Ал болсо эл болсо күндөн күнгө суроо талап кылып эмнеге ачпай атасыз тиги бу деп кайрылгандан канча жолу бардым, мэрге арыз жаздым, депутаттарга арыз жаздым, мэр акимчиликке жаздым, эч кандай тыянак чыкпай атат. Эми ошондо жыйынтыгын эмне деп айтып атышат? Болбойт деп атабы же узарталбайбыз деп атабы? Эмнени айтып атат? Аптека кереги жок деп атабы ошондо? Кандай? Жөнүндө бир депутаттардын сессиясына кайрылдым эле, ошондо бир немеде мэрияда иштеген юрист бар экен. Ошо юрист болбойт деп койсо эле ошо менен токтоп калышты. Эмне себептен болбойт деп да суроо талап кылышпады да. Өзү ошол жерде депутаттар чогулуп сүйлөшүп аткандан кийин эмне себептен болбойт, ортого сал деп айтыш керек эле да. Болбойт десе эле болбойт экен деп эле баш ийип кала беришти. Ал эми анын оюнда эмне бар экен эч ким билбейт. Же өзү айтпайт. Эмне сен айтпайсың эмнеге болбойт? Башында иштеп аткан аптеканы эмнеге токтотуп койдуңар? Десем деле болбойт. Болгону узартып бербей атышат ошол. Эми сиз ижара акыларын төлөп, кадимкидей мамлекетке, мэрияга дагы бир киреше түшүрүп, аны элге дагы пайда кылып атасыз да? Бул жерде мен өзү негизин айтканда мэриянын немесинде арендада отурам жеринде. Налогу жылга как положено төлөнүп турган. Азыр могу папкаңыздын ичинде бардыгы бар. Папканын ичинде бар. Бүт бар. Кайсы убакта иштетилген, кайсын төлөнгөн бардыгы бар. Качан токтотулган, ошондон беркисинин бардыгында бир эле болбогон курчтуктоо менен эле узартып бербей атышат. Бул жерде бир какой-то буттозуулар бар да, кыскасы айтканда. Анан ал буттозууларга ал жетпей атабы, эмне эле же өзүлөрүнүн кызмат абалынан кыянат кылып пайдаланып атабы, мен деле түшүнбөй атам да. Анан эми Түшүнүксүз. түшүнүксүз кыскасы. Муну тиги жана юристтен деле эмнеге болбойт десем, ал деле так жооп бере албайт да. Эмнеге болбойт десем эле болбойт дейт. Андан бөлөк сөз айта албайт. А деле бир мен ойлоп калам, баягы азыркы заманда бир капсынан качыгалың немеге жолуп калса кетти деген ой келет экен да. Тиги оорукананын башчысы арыз менен кайрылган немеге, тиги мэрияга. Мэрияга. Ошо Таласпай кичи микрорайону бир канча центрден алыстыгына байланыштуу ошол жак тарапка бизге аптека керек, аштырып бергиле деп кайрылса да ошону да карабай атышат да. Таласпайда бүгүнкү күндө бир гана ГСВ иштейт. ГСВ деген бул группа семейных врачей, кыргызча айтканда үй бүлөлүк дарыгер тобу. Ал жерде албетте кадр жетишпегендиги үчүн болгон бир гана врач эмгектенет, 6 медайым иштейт. Таласпайдын калкы 5600 калкка жакын болуп калды бүгүнкү күндө. 5600 калкка негизи 3 дарыгер иштеш керек. Бирок бизде бүгүнкү күндө врач жетишпегенине байланыштуу жалгыз бир гана врач ошонун баарын өзүнө Тейлейт. айла жок тейлейт. Ооба, бул деген абдан чоң нагрузка. Андан тышкары негизи ал ГСВнын шартына карап келсе, ГСВ аябай тар. Шартка көп шарттарга жооп бербейт. Мисалы, бизге СЭС өзүнүн определенный шарттарын берет да, ошол шарттардын бирөөсүнө да жооп бербейт. Эмнегедир ушундай болуп чаккан болуп салынып калган экен. Ал эми ошол үй бүлөлүк дарыгер тобунун аймагында
турган бүгүнкү күндө аптека мындай двоякий смыслы бар да ал аптеканынчы. Себеби бизге деле күндүзгү бөлүм керек. Таласпайга аябай көп кайрылуулар болот ошол боюнча. Ал жерде бизге дневной стационар ачып бергиле деген. Албетте эми, конечно, муниципалдык жер болгондон кийин анын баарын мэр өзү чечип берет. Бирок бизде бүгүнкү күндө биз дарыканага деле негизи муктажбыз. Себеби ошол эле дневной стационарга кириш үчүн рецепт жазылат, а рецепттин дарыларын сатып алыш керек болот. Себеби бүт дарылардын баарын биз обеспечивать этип бере албайбыз да. Биз только жизненно важный списокко кирген дарыларды гана бере алабыз да. Ал эми ал киши бейтап приступ болуп атса, же бир ар кандай бир тез ыкчам жардамга муктаж болуп атса, ошондо гана биз ошол дарыларды бесплатно берип жардам көрсөтө алабыз. А калган витаминдер болот, ар кандай ошондой капельницаларга муктаж болсо бейтап, анда албетте анын баарын сатып алыш керек болот. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө дарыканага деле муктажбыз, и ошондой эле дневной стационарга да муктажбыз. Ал жерде бүгүнкү күндө подстанцияда эмгектенет, тез жардам подстанциясы да бар. Ал подстанцияда да бүгүнкү күндө шарты жок эч кандай бир отдельный комната отдыха да болуш керек. Андайыбыз да жок. Баары ошол бир чакан үй бүлөлүк дарыгер тобунда ынтымакта ошол жерде жайгашкан. Бирок кеңейтсек, чоңойтсок бизге бул абдан чоң жардам болмок мэрия тарабынан. Дары боюнча ушу ачылса жакшы болмок да. Эртең менен баштап 8ден баштап кечке 5ке чейин бизде дары жок болгон учурда биз уже текка барганга туура келет бизгечи. Аябай тяжело эме болуп калсак да кыйналабыз, укшуналар деле бербейт, болсо болуп калат. Ошону ачылса жакшы болмок бизгечи. Алла белгилеген үчүн бизге алыс да. Барып келгениң эле такси 300 сом кетип калат. Ишиң ооруйт, башка жагың ооруп калып экен, бала чакам бир жери ооруп калып экен. Бүт дарыны бардыгын жанагы Нейманга окшоп, бардыгын камсыздап, дарылардын баарынан бирин тапсак бирин таппай калбай турган болуп, түнкү саат 12ге чейин ушуну иштетип койсо бизге жакын болмок. Биз ушу таласпай калган ГСВ-чке карайбыз. Аны ушул жерден ушу дарыны камсыз кылып, биздин элдин чөнтөгүнө дагы кичине ылайыктуу, Неймандын баасындагы өтө кымбат эмес болсо, карапайым элге бизге жакшы болмок. Ушекте элдин баары муктаждыгынан канчалаган арыздар менен кайрылдык. Барбаган жерибиз калган жок. Бир мындай маселе чече турган болуп отурсаңар болот. Элдин небесин качан карайсыңарбы? Эл үчүн бир кызмат кылып койсоңор болот силерден тураныш. Мына ишенбесеңер мына аптеканын деле стационасын көргүлө. Эгерде ошондой эле силерге ушу жер керек болуп аткан болсо, анда мен каалаганыңарды бошотуруп берем. Болгону элдин муктаждыгына карап, ошону убактылуу болсо да иштеп бергиле мага. Азыр сиз эми айланаңызда могу адамдар, жашоочулар чогулду. Булар эми мында атайын искусственный чогулган жокпу? Бул чыныгы муктаждар да. Булар күнүгө ушу дары издеп келген адамдар. Мынакей бул состояние болсо как положено. Мурун 5 жыл иштеткен. Мынакей бар бүт как положено иштейт. Бүт барды. Мынакей ушундай жакшынакай даяр турган нерсени иштетпей бүт тозуп атышат да. Акчасын деле берем деп атасыз. Мен как положено төлөп турган эмесмин. Армасын бардыгы. Азыр эми канча убакытка келишим түзүлсө сизге ыңгайлуу болот? Мен мага өзү положено 5 жылдан түзүш керек да. Аны эгер ошондой эле аш көзүк кылып 5 жылга немеси келбей атса, ниети болбой атса, мени жок дегенде 3 жылга узартып берсин. Аны ошондой эле 5 жылга тимеле ичи таарып эле болбой атса да. Ошо менен бирге сиз каалаган убактысында деле бошотуп коем деп. Каалаган убактында бошотуп берем, эгерде ошондой кишиге бирдеке кур эмдей турган болсо. Ага чейин эл муктаждыгын карап иштеп турбай жок дегенде. Эгерде ошол нак эл үчүн кызмат кыла турган адам болсо, бир жолу арыз жазганда келип көрүп коюш керек эле. Ой, ушекте аптека бар экен, барып коеюнчу, ушу сайрап атат, какшап атат деп. Келип көрүп койбойбу? Жок дегенде көрүп туруп анан кой, бул туура эмес экен десе, анда айтса болот эле. Эмне деген мер экенин билбейм. Арыз жазылганда келип карачы эле. Айнайын барып коеюнчу деп. Же креслого жабыш алган эмне эле? Чыкпайт кресло. Арыз деп калбадыңызбы? Ушуну жааматтык жаздыңызбы же өзүңүздүн атыңыздамы? Ой, бүт эл 150 адам катыштырып жазган арыздар бар. 150 адам катышкан. Катышып ачып бергиле деп канча жолу арыз жазылды. Карап да койбойт. Негедир билбейм, же иш кылгысы келбейби?
Бизге деген нормальный мэр келбей койду. Элге кызмат кыла турган. Акимге айтсам, аким айтат, акимге айттым мен, калып кетейин, мен жогору жакка жазам десем, жогору жактын колунан эмне келет, кайра эле мага жиберет, мен баягы кийимди айтам деп айтпадым. Мынакей, акимден уккан кебим. Айланасында көргөзүп коюңузчу. Бул эми ФАПтын ичинде иштегендер деле бардыгы суранып атабы? Ооба да, бардыгы эле муктаж, бүт эле. Мынакей айланасы бар, как положено бар мындай. Өзүңүз бир тыканда караптырсыз, бардыгын? Бүт айланасына как положено. Bir жеринде немеси жок, кынтыгы жок, баары как положено жооп берет бардыгына. 5 жыл иштеп турган аптека лицензиясы деле бар, баары бар. Неме иштей турган неме деле бар, адам деле бар. Анан эмне келет тиги ачып бербей ачат, ушу мерден эле иштеп атат. Эми кийинки кадамдарыңыздар кандай болот эми? Жашоочулар бир эмнени ойлонуп атасыздар? Эми сөзсүз ушул аптека үчүн эле президентке чейин барыш керекпи? Эми ошо мен айттым го, президентке чейин жазам десем, президенттин колунан эмне келет деп атты. Кайра эле мага жиберет деп атпайбы? Анан мен баягы эле кебимди айтам дейт. Мерден неме акимден уккан кебим ушу болду. Демек өзгөрүү жок. Өзгөрүү жок. Кары боло, жашы боло адам баласын оорутпасын. Ооруган убакта мынакей Кудай шүгүр маңдайыбызда пунктубуз бар. Пункттан чыгып дар-дармегибиз, укол салганга аптекабыз ачылбайт. Эмне деген бул тоскоолчулук. Бул тоскоолчулуктан кырсыз ушунун ачылышы болсо элге деле жакшы болмок. Бир дары үчүн базар карабыз. Базарга ортобуз алыс. Анын ортосуна оору деген кыйын экен. Өтө эме болуп калат, аптека муктаж болуп атат. Ошондон көрчө бири-бирине бүт тоскоонун көрчө жөлөктөшүп, көмөктөшүп дегендей ушул аптеканы ачып берип койсо элибизге, жерибизге жакшы эле болмок. Мисалы күнүмдүк колдонгон дарылардан эмнелерди айта аласыз? Эмнелерди колдонуп жүрөсүз? Күнүмдүк дарылардан тромбофол дегенде, эмеден кардиан магний, жүрөк ооруйт, давление бар. Көп дарылар билем этем, анын бар тең эменин атын атабай албайм. Ошо страталап канааттандырып койсо деп ойлойм мен. Таласпай элине негизи аптека керек. Бизге эл муктаж болуп атат. Себеби бул микрорайон центрге караганда алысыраак турат. И эл назначение кылып бергенден кийин центр жака барып дары дармекти сатпеген үчүн дагы убакыты керек болот. Ошон үчүн бул жерге аптека ачылып калган аябай элге да керек и бизге кызматкерлерге да жакшы болот эле. Мен суранат элем ушу аптеканы ачып берсе жакшы болмок. Биздин ушу Таласпай участок микрорайон үчүн аптека керек болчу. Мурда иштеп жаткан убакта баарыбызга жакын болуп, жакшы болчу. Азыр бир дары үчүн дагы ошо центрге барыш керек. Маршрутка күтөбүз, болбосо такси менен барып алып келебиз. Ушул жерде аптека болсо баардык элге ошо керектүүсүнө жакшы эле да. Ар ким өзүнө керектүү убакта келип, дары дармектерин алып турат эле. Азыркы учурда менин келиним ошо аптекар, иштегенге орун жок. Декретный отпускадан кийин үйдө бош отурат. Мурда ушул жерде иштеген, ал убакта аябай жакшы болчу. Баардык убакта эл келип ушу өзүнүн керектүү дары дармектерин алып турчу. Ачып берип койсоңор жакшы болмок. Демек бул жерде бир нече адам дагы кызмат кылып, айлык майын алып, жумуш менен дагы камсыз болуп жумуш менен дагы камсыз болуп калат. Элге дагы жакшы болот, элдин керектөөсү дагы кичине орундалып калат эле да. Бул боюнча арыз жазып, бир сурамжылап, бир депутаттар келгенде айттыңыздарбы? Айтылып эле атат. Элдин муктаждыгын эле аткарып берип койсо, азыр жогору жактан деле айтып атышат, ошо мынау немеде отургандарды, арендада отургандарды бир чакан ишкаларга бут тозбо деп жогору жактан бери айтылып атат. Же жогору жактыкын укпайт, же өзүлөрү биздекени аткарып берейин дебейт. Элге көзөмөл салган адам жок Токтогул ичинде. Же мэри, же акими.